Өрүк Зарлуу Баткен жергесинде Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги салттуу музыка жумалыгы жана эл аралык достук фестивалын өткөрүп жатат. Бул фестиваль буга чейин да республикалык деңгээлде уюштурулуп келген. Быйылкы жылы иш-чараны Баткен шаарында өткөрүүдө жөн жерден эмес дешет уюштуруучулар. Белгилей кетсек, бул 3 күндүк иш-чарага көптөгөн коноктор, өнөрпоздор келишкен. Бул Баткен областынын борбору Баткен шаарынын танданып алынышы дагы жөн жерден эмес. Бул Баткен Кыргызстандын эң алыскы аймактарынын бири. Бул аймактык жактан алып караганда чек аралары эки мамлекет менен чектешип турат. Ошол биздин бүгүнкү иш-чарабыздын негизги максаты ошол чек ара аймагында жашаган элдердин достугун, ынтымагын бекемдөө болуп саналат. Бүгүн ошол биздин бүгүнкү салттуу музыка жана достук фестивалына Оштон, Жалал-Абадтан, Бишкектен, Кытайдан, Өзбекстандан, Тажикстандан бир топ өнөрчүлөр келип, ушул өзүнүн өнөрлөрүн ушул күнү, ушул 23-үнөн баштап 26-сына чейин ушул Баткен элинин тургундарына, конокторуна тартуулайт. Акыркы кездерде маданият тармагында эмгектенгендердин аталган тармакка көп көңүл бурбай калды деген жүйөлүү пикирлерин четке кагып, өлкө башчысынын жарлыгына ылайык ар тараптуу аракеттер көрүлүп жаткандыгы айтылууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары элет жериндеги маданият кызматкерлеринин абалы менен жакындан таанышып, айрым маселелерди жеринде көрүп чечти. Алардын бир мисалы катары Баткен облустук медиа борборунун имаратынын айрым курулуш иштерин тездетүүгө тапшырмасын берген айтууга болот. Ошондой эле ал өз сөзүндө маданиятка маани берилип, көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи. Бул эми жалпысынан бул маданият тармагына көңүл буруу, ошол өлкөдөгү маданияттуулукка, калктын маданияттуулугуна көңүл буруу боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевичтин дагы алгачкы чыккан жарлыктарынын бири бул инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы деген жарлыгын чыгарды. Ошол жарлыктын концепциясын маданият министрлиги иштеп, ошол 6 айлык мөөнөттө иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Бул азыркы күндө ошо өкмөт менен иштелип чыгып, ал ошол маданияттуулукка багытталган бир топ иш-чаралар жүрүп жатат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү облустук медиа борборунун музыкалык драма театрынын кызматкерлери менен жолугушуудан сырткары Баткен облусунда жайгашкан балдар музыкалык искусство көркөм өнөр мектептеринин ишмердүүлүгү менен да таанышып чыкты. Музыкалык билим берүү мекемелеринин ички ченемдик укуктук актыларын көрүп, уставтарын туура жазууну үйрөтүп, аны юстиция башкармалыгында бекилүүсүнө биргеликте жардам көрсөтүштү. Ошондой эле мектептердин материалдык техникалык базасын, сапаттуу билим берүү көрсөткүчтөрүн текшерүүдөн өткөрүштү. Мектептерибизде ички нормативдик укуктук актыларын бир сыйра текшерип, уставтарын жазуу, кандай жазыш керек, эмнелер кириш керек уставка, ошол жөнүндө дагы өзүбүздүн талаптарыбызды коюп, чогуу иштешип, жазышып, андан тышкары ошо юридикалык башкармалыкка барып, Баткен облустук юридикалык башкармалыкка барып, ошол жактан ошол уставтарын бир сыйра текшертип алып кетип жатабыз. Ушу бүтүрүүчүлөрдү, ушу мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө биздин министрлик күбөлүк берет да бүтүрүүчүлөргө. Ошо күбөлүктөрдү дагы ал келишим негизинде түзүлөт. Ошо келишимдердин баарын чогултуп, 2 иштен 1 иш кылып, буюрса өзүбүздүн ишибизди аткарып атабыз. Республика боюнча 89 музыкалык жана искусство мектептери бар. Жыл сайын салттуу музыка апрелде өтүлөт. Ошо жыл сайын ушул иш-чараны бүт музыкалык мектептер катышып туруп өткөрүшөт да. Быйылкы ушу Баткен облусунда өтүп атканы, мына Баткен облусу боюнча бизде 6 музыкалык мектеп бар. Ошо 6 музыкалык мектеп ушу жерге келип өзүнүн өнөрүн көрсөтүп атат да. Булар үчүн абдан бир аябай жакшы маселе болуп атат да. Анткени мына Бишкектен келген жана биздин Бишкектен келген коноктор болуп атпайбы? Ошолорду мастер-класс катары көрсөтүп, ошо сабакта мастер-класс катарында көрсөтүп аткан нерсеси абдан жакшы болуп атат да. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Баткен облусуна көңүл буруп, мамлекеттик маанидеги иш-чараны Баткен шаарында уюштургандыгына жергиликтүү коомчулук ыраазы болууда. Ал эми жакынкы айларда маданият кызматкерлеринин маянасы көтөрүлө тургандыгы тууралуу маалымат потенциалдуу жаш кадрлардын маданият тармагын көтөрүүсүнө өбөлгө түзөрүнөн кабар берет. 2021 жылдын 1-июлунан тартап
ошо өлкөбүздөгү маданият жана маалымат кызматкерлеринин айлык маянасын дагы 50%га көтөрүү демилген ошол президент баштап аткан ошол маданиятка карата көңүл бурулуп атканы деп эсептейбиз. Буюрса ошол маданиятыбыз дагы дүркүрөп, өнүгүп, өсүп, ушул маданий кызматкерлерибиздин социалдык абалы бир топ жакшырат деген ишеничте турабыз. Маданият бул коомдун бир бөлүгү. Маданиятты адамдын ишмердүүлүгүнөн, түзүүчүлүгүнөн жана чыгармачылыгынан бөлүп кароого болбойт. Мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилердин катышуусу менен өтүп жаткан маданий иш-чаралар аймагыбыздын маданият тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошот деген ишеничтебиз. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Куштар Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.